Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 17 сабак өзүн өзү таанып билүү жөнүндө маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Адамдын өзүн өзү таанып билип, тарбиялап өстүрүүсү жөнүндө көптөгөн психологдор ар кандай ой пикирлерди айтышкан. Алардын бири америкалык психолог Абрахам Маслоу да маалымат берген. Ал адамдын инсандык сапаты анын муктаждыктарынын аткарылышына жараша болот деп 5 муктаждыкты көрсөткөн. Биринчи физиологиялык муктаждык, экинчи коопсуздукка болгон муктаждык, бирөөлөрдү көрүүгө, ага берилүүгө, куштарланууга болгон муктаждык. Төртүнчү өзүнүн башкаларды урматтоосу, сыйлоосу, баалоосуна болгон муктаждык. Бешинчи өзүн өзү актуалдаштырууга болгон муктаждык. Ички жөндөм, мүмкүнчүлүктөрдү сыртка элге алып чыгуу. Адам мына ушул 5 муктаждыктарга жетишүү, аткаруу үчүн умтулат экен. Кыймылга келип, тынымсыз иштейт. Буларга жетүүгө ички керектүү, күчтүү зарылдык сезет. Мына ушуларга жетүү үчүн да өзүн өзү өстүрүп, тарбиялоосу керек. Маслоу өзүн өзү актуалдаштырган адамдардын эң жакшы 5 сапатын белгилеген. Алардын эң биринчиси чындыкты дал өзүндөй кабыл алуу жана аны менен мамиле жасай билүү. Экинчи өзүнө, башкаларга, жаратылышка өзгөчө назар салуу, жакшы жактарын кабыл алуу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, мага ошонусу абдан жакты. Үчүнчүсү жасалмалуулукка жол бербөө, табигый сапат, мүнөзүн сактоо. Ошону дагы эске алып коюшубуз керек экен. Жасалмалуулукка жол бербей, табигый сапат, мүнөзүбүздү сактап калуу. Төртүнчү берилген маселе, милдетке көңүл буруу, анын маңызын көңүлүнө туюп алуу. Бешинчиси инсандар аралык терең мамиле. Дейл Карнегинин дагы эмгектеринде адамдардын өзүн өзү таанып билүүсү жөнүндө дагы өтө баалуу ой сунуштар берилген. Биз өзүбүздү өзүбүз тарбиялоо аркылуу аң сезим, акыл эсибизди, ыйманыбызды өстүрүү үчүн жогоруда аты аталган авторлордун эмгектерин кошумча окуп, ойлонуп, өздөштүрүп чыксак дагы эң жакшы болот. Ошондой эле YouTube каналда Дейл Карнегинин дагы абдан жакшы кыргызчаланган варианттары берилген, аны дагы угуп чыксаңыздар болот. Демек, булардын баары өзүн өзү таанып билүүнү, тарбиялоону жана өзүн өзү өнүктүрүүнүн соолгус булактары болуп эсептелет. Акыл эс менен биргеликте ак ниеттүүлүк, адамгерчилик, адилеттүүлүк, жоопкерчилик жана башка асыл сапаттарды тарбиялоо үчүн алгач бул сапаттарды талдап, мазмунун, маанисин үйрөнүп чыгуу зарыл. Ошондуктан, урматтуу угармандар, эң негизгиси китептен окуп, телерадио, интернет, турмуштан үйрөнүп көрүү, кызыгуу менен ошол жакшы сапаттардын пайдасын, маанисин билип үйрөнүү керек. Мисалы, адамгерчилик деген сөздү ойлоп көрсөк, бул жалпы адамзатты, ар бир адамды тууган, дос, тең туш, бейтаныш баарын сүйүп, аларга жакшылык каалоо, аларга жакшылык жасоо. Жардамга муктаж адамдарга, бей-бечараларга, жаш балдарга кам көрүп, көмөктөшүү, кызмат кылуу, аларды колдоп туруу. Ошого өзүн өзү даярдоо, атайын убакыт, каражат бөлүп кызыгуу. Адамдарга моралдык, психологиялык, материалдык жардам бере билүү. Адамдардын муктаждыгын изилдеп таап, аларга айттырбай жардам берүү, сөз, ниет, тилек, дуба, кызмат, билим, өнөр менен жардам берүү. Жакыр, колдоого муктаж үй-бүлөлөргө, мектеп, балдар үйү, дарыланууга муктаж адамдарга жардам берүү. Ошондой эле таланттуу окуучу студенттерге, жаңы ишти баштагандарга, жакшы идеялуу, максаттуу адамдарга жардам берүү. Көпчүлүктүн көңүлүн ошолорго буруп, өзү эле эмес башка колдоочуларды дагы ага таап берүү. Демек, урматтуу угармандар, бир эле адамгерчилик сөзүн талдап, ошого өзүн өзү тарбиялоо, аткаруу үчүн эмнелерди кылуу керектигин биз кыскача баяндап өттүк. Ушулар жөнүндө ойлоп, бир аз да болсо иш кылуу, өзүн өзү тарбиялоо болот.
Жакшылыктын чоң кичинеси эрте кечи болбойт. Ошондуктан урматтуу угармандар, адамдарга жакшылыкты ойлоо, аз да болсо жасоонун өзү адамгерчиликтин белгиси жана ошондой эле өзүн өзү тарбиялоо болуп эсептелет. Анткени жүрөк, көңүл жакшылык жасап үйрөнөт. Демек, өзүн өзү тарбиялоо, өзүн өзү таануу бул максат, тилек, ой, ниетти тарбиялоодон башталаарын билдик. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.